Саламатсыздарбы? Бүгүн мен демократия менен диктатуранын жемишинде кандай айырмалар, кандай кесепеттер, кандай ийгиликтер болорун Түштүк жана Түндүк Кореянын мисалында айтып берген турам. Аягына чейин алыстабаңыздар, өкүнбөйсүздөр. Жалал үй алам десеңиз, Долгострой болбосун десеңиз, акчага күйүп калбайын десеңиз, Нуркелдиге келесиз. Кирип эле биринчи кезекте курулуштун документтери менен таанышасыз. Курулуштагы эң негизги документ мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу. Курулушка экспертизанын оң корутундусу алынган бу? Ооба, мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу. Үйдүн курулушу качан башталган? 2022-жылы ноябрда башталган. А блок качан бүтөт? 2024 ноябрь айына ачкычтар тапшырабыз. Ушул үйлөрдүн баасы канча? Рассрочкага 1 квадрат метри 50 000 сомдон. Саясатка, криминалга, коррупцияга аралашкан жайы жокпу? Жок, биздин компания таза ишкерлик менен гана алектенет. Документтер менен таанышып бүткөндөн кийин альбомдон өзүңүзгө ыңгайлуу үйдүн бирөөсүн тандап аласыз. Акчасын санайсыз, анан 1 жыл сабыр кылып күтсөңүз үйүңүз даяр болот. Нуркелди сиздерди алдабайт. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет болуп, биз эми гана алыстан караны көрүнгөн демократияны сөгүп калабыз. Совет мезгилинде кандай жакшы эле деп саатта автобус күткөн күндөрүбүздү дагы кадимкидей мактап, тамшанып сүйлөйбүз. Ошол эле учурда уулум Америкада окуйт, кызым Европада окуйт. Түркияда эс алып келдим, Германиядан дарыланып келдим деп мактанганды жакшы көрөбүз. Анан ошол Европадагы тазалыкка, тартипке тамшанып, бизде да тартип болуусу үчүн катуу кол керек, өлүм жазасын киргизиш керек, байлардын мүлктөрүн мамлекетке кайтарыш керек деп кылабыз. Ошондуктан мен бул жолу атууну, камоону кадыресе адат кылган Түндүк Корея менен элине максималдуу эркиндиктерди берген Түштүк Кореянын турмушун салыштырып берүүнү чечтим. Анткени айрым чоңдорубуз биздин кедейликти элдин менталитетине шылтап жүрүшөт. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Мамлекеттин кедейлигине элдин менталитетинин эч кандай байланышы жок экенине дал ушул Түндүк жана Түштүк Корея өлкөлөрүнүн мисалы жакшы түшүндүрмө болор деген ойдомун. Бир тилде сүйлөгөн, бирдей жашоо образын тутунган, бир аралда жашаган, менталитети дагы, улуту дагы, дини дагы, тили дагы бир Түндүк жана Түштүк Кореянын өнүгүү тарыхында чоң айырмачылык бар. Маселен, Түштүк Корея жөнүндө сөз кылганда Сеулдагы асман тиреген имараттар, K-pop музыка, же Samsung, Hyundai, Daewoo, LG сыяктуу дүйнөгө белгилүү компаниялар оюбузга келет. Түндүк Корея тууралуу сөз болгондо телевизордун экранын бүт эле отуруп, жанын барынча бакырып сүйлөп аткан диктор аял, дайыма кара кийинип жүргөн Ким Чен Ын жана ага жабыла кол чабып отурган аскер адамдарын гана элестете алабыз. Албетте азыр бири-биринен кескин айырмаланган Түндүк жана Түштүккө бөлүнгөн эки Корея мамлекети бар. Түштүк Корея демократиянын өнүгүүсү боюнча дүйнөдө 21-орунда турат. Коопсуздугу, жашоого жагымдуулугу жагынан экономикасы кубаттуу Бельгия, Франция, АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн дагы озуп кеткен эркин мамлекет. Түндүк Корея элдик демократиялык республикасы деп аталган менен, аларда демократиянын бир дагы белгиси жок. Тескерисинче, Түндүк Корея жер жүзүндөгү эң катаал тоталитардык өлкөлөрдүн бири. Демократия индексинин рейтингинде эң акыркы 107-чи орунда жатат. Экономикалык жактан ачарчылыктын кырында турат. Түштүк Корея 21-чи кылымдын мыкты үлгүлөрүнүн бири. Ага жыл сайын 10 миллион турист барат. Ал эми түндүгүнө кирүү дээрлик мүмкүн эмес. Түндүк Кореяга кирүү үчүн атайын уруксат алуу керек. Ал тургай саякат учурунда сизди атайын кызматтын өкүлдөрү көлөкөдө ээрчип жүрүшөт. Ушул айырмачылыктарды карап отуруп, бир эле элди экиге бөлүп, эки башка системаны орнотуп койсоңуз, бири-биринен таптакыр кескин айырмаланган эки башка жыйынтык чыгарына айкын далил ушул болот экен. Бүтүн Корея Түштүк жана Түндүк болуу экиге бөлүнгөнгө чейин ондогон жылдар бою Япониянын колониялык эз жүзүндө жашаган.
Андан соң бир тууганын канын бир тууган төккөн жарандык согушту башынан өткөргөн. Жарандык согуштан кийин эки өлкөгө тең диктаторлар бийликке келишкен. Диктаторлар адатынча сөз эркиндигин кыйратып, жеке адамдардын культун орнотушкан. Алгач эки өлкөнүн экономикалык абалы дээрлик тең жана окшош болгон. А бүгүн Түштүк Кореянын саясий экономикалык абалы Түндүк Кореядан 10 эселеп алдыга озуп кеткен. Бир укканда ишенбешиңиз мүмкүн, бирок Корея түндүк жана түштүк болуп ажырашкандан берки 70 жыл ичинде жашоо шарт эле эмес, калктын боюнун узундугу жагынан дагы айырмаланып калган. Азыр түштүктөгү корейлердин бою түндүктөгү туугандарына караганда бир нече сантиметрге узунураак. Бул айырманы генетикалык өзгөчөлүк деп атоого болбойт. Анткени эки Кореяда тең бирдей эле Корей улутундагы элдер жашайт. Түштүктөгү корейлердин боюнун узундугун, андагы тамак аштын сапатынын жана ал тамактардын көп түрдүүлүгүнүн натыйжасы деп билсек болор. 1913 жылы Жапония Кореяны басып алган. Ошондон баштап Кореяда өндүрүлгөн түшүмдүн 70%дан ашыгын Япония ташып кетип турган. Андан сырткары корейлер Жапон жарандарына караганда алда канча көп салык төлөшчү. Ал гана эмес, жапондор Кореянын көз карандысыздыгын тастыктаган бардык эстеликтерди жойгонго аракет кылышкан. Корей тилин үйрөнүүгө, балдарына корейче ысым коюуга дагы тыюу салышкан. Корейлер жаңы төрөлгөн балдарына жалаң гана жапон ысымдарын берүүгө аргасыз болушкан. Корей эркектерин Японияга оор жумуштарга жана аскердик кызматка айдашкан. А жаш аялдарын жапон аскерлеринин аңгилигин кандыруучу сексуалдык кулга айландырышкан. Колония учурунда Кореянын театрлары жабылган. Музейлеринен баалуу тарыхый экспонаттар Японияга ташылып кеткен. Корейлердин улуттук майрамдарына тыюу салынган. Япониянын мындай катаал саясаты Кореяда дайыма нааразычылыктардын булагы болуп, көтөрүлүштүк маанайды жаратып турган. Эң чоң көтөрүлүш 1919 жылдын мартында болгон. Көтөрүлүш Жапон армиясы тарабынан ырайымсыздык менен басылып, кесепетинде бир нече миң адам өлүмгө дуушар болгон. Бирок корейлердин бул көтөрүлүшү Жапон өкмөтүн корейлерге карата колониялык саясатын бир аз болсо дагы жумшартууга аргасыз кылган. Ошентип Токио Кореяны колония катары эмес, өлкөнүн бир бөлүгүндө көрөрүн далилдөөгө аракеттенип, Жапон императору өз кызын Корей ханзадасына берген. Ошентсе дагы корейлер жапондордун алдында экинчи сорттогу эл бойдон кала берген. Колониялык өлкөдө албетте жергиликтүү элдин тумардай тутунган өз лидерлери болот. Корейлердин да Жапон колонизациясына каршы күрөшүн уюштуруп, ал отту өчүрө койбой улам тутантып турган лидерлер болгон. Андай баатырлардын бири Ли Син Ман, экинчиси Ким Ир Сен болгон. Ли Син Ман Кытайдын Шанхайына качып чыгып, куугунтуктагы Корей өкмөтүн уюштурган. Андан кийин Америкага көчүп барып, оппозициялык ишмердүүлүгүн батышта уланткан. Бара-бара Корей оппозициясынын негизги лидери болуп калыптанып калган. Ал эми жаш, элге анча белгисиз офицер Ким Ир Сен Манчжуриядагы куралдуу партизандык топторду жетектеп, Япон гарнизондоруна чабуулдарды маал-маал уюштуруп турган. Өлкө эркиндикке чыккандан кийинки жарандык согуштан кийин Ли Син Ман Түштүк Кореяны, Ким Ир Сен Түндүк Кореяны жетектеп калышкан. Ал арада Кореяны аннексиялап алган Жапониянын аппетити ачылып, бара-бара килтеген Кытайдын Пекинин, Шанхайын баш кылып, көпчүлүк бөлүгүн басып алган. Аны менен эле чектелбей, кенедей Япония килтеген СССРге кол салып, Кызыл армия менен бир нече жолу кагылышкан. Империялык амбициясы башынан ашкан Жапония акыры барып Гитлер жана Муссолини менен союздаш болууга жеткен. Ошентип Жапония 1940 жылы фашисттик Германия менен аскердик келишимге кол коюп, 41 жылы Американын Перл-Харбордеги аскердик базасына кол салуу менен экинчи дүйнөлүк согушка киришкен. 1945 жылы май айында Германия жеңилип согушту токтоткон. Бирок Жапония дүйнөлүк согушту уланткан акыркы өлкө болуп кала берген. Ошондо Америка Жапониянын Хиросима менен Нагасаки шаарларына атомдук бомба таштаган. Андан сырткары Германиядан колу бошогон СССР Жапонияга каршы согушка шымаланып киришкен. Советтик аскерлер Манчжуриядагы жапон аскерлерин тез эле талкалап, соңунда Корей жарым аралынын түндүк бөлүгүн басып алган. Ошентип экинчи дүйнөлүк согуш 1945 жылдын 2-сентябрында Жапониянын жеңилиши жана Кореянын экиге бөлүнүшү менен аяктайт. АКШ жана СССР Корей жарым аралын
Таг ортосундагы 38 параллелинен советтик жана америкалык оккупациялык зона кылып экиге бөлүп алышкан. Алгач СССР дагы, Америка дагы Корея Республикасын бүтүн сактап калып биргелешкен көзөмөл орнотууну көздөшкөн. Бирок Гитлерге каршы согуш аяктаары менен эки союздаштын ортосу сууп кеткен. Андан сырткары корейлер дагы Жапон колониясынан бошонуп, эми батыш колониясына айланууну каалашкан эмес. Ал арада Кореянын батышчыл жана орусчул лидерлери өзара тил табыша албай, элди экиге бөлүп башташат. Тагыраагы Кореянын түндүгүндө убактылуу элдик комитет түзүлүп, ага Ким Ир Сен төрага болуп шайланат. Анткени Экинчи дүйнөлүк согуштун тушунда мурдагы партизан Ким Ир Сен СССРге өтүп, Кызыл армиянын катарында кызмат кылган жайы бар эле. Жапония талкалангандан кийин советтик аскерлер Түндүк Кореяны басып алганда, Кремль Ким Ир Сенди эстеп, Пхеньяндын аскери командиринин жардамчысы кылып дайындап коюшкан болчу. Ага чейин Корей жарым аралынын түштүк бөлүгүндө Американын аскердик администрациясы Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен 48-жылдын 17-июлунда Корея Республикасы деп аталган өлкөнүн жаңы конституциясын бекитишкен. Жаңы өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп, АКШдагы кореялык диссидент Ли Син Ман шайланат. Түштүктө жаңы мамлекеттин түзүлүшүнө жооп кылып, 1948-жылдын сентябрында 38 параллелдин түндүгүн көзөмөлдөгөн Совет бийлиги өзү оккупациялап алган зонасында Корея элдик демократиялык республикасын түзүп салат. Алгач Кызыл армияда аскер комиссарынын жардамчысы болуп жүргөн Ким Ир Сен Совет бийлиги түзгөн мамлекеттин башына келет. Ошентип, Ким династиясы бүгүнкү күнгө чейин союздан мурастап калган бийлигин эч кимге бербей, атадан балага артып өткөрүп келатат. Учурда Сеулда, Пхеньянда, жалпы Кореядагы мыйзамдуу бийлик деп өздөрүнүн гана режимдерин эсептешет. Маселен, 1972 жылга чейин Түндүк Корея өзүнүн борбор калаасы деп Пхеньянды эмес, Сеулду атаган. Ал эми Түштүк Корея өзүнүн баш мыйзамына Түндүк Кореяны сепаратисттер убактылуу басып алган аймак деп киргизген. 1949 жылы советтик жана америкалык аскерлер жарым аралдан чыгып кетишкен. Ошондон бери Түндүк жана Түштүк Корея ортосунда маал менен аскердик кагылышуулар болуп турат. Маселен, эң алгачкы ири согуш 1950 жылдын жазында Ким Ир Сен менен Сталиндин жолугушуусунан кийин башталган деп айтылат. Бирок СССР Түндүк жана Түштүк Кореянын ортосундагы жаңжалга ачык аралашкан эмес. Советтик диктатор Кореядагы согуштук операцияны жашыруун колдогон. Түндүк Кореянын армиясын куралдандырып, машыктырып турган. Ошондуктан Түндүк Корея менен Орусиянын ортосундагы ысык мамиле азыркы күнгө чейин сакталып келатат. 50 жылдын 25-июнунда Түндүк Кореянын армиясы 38 параллелдеги демаркация сызыгынан өтүп түштүккө жылган. Бул чабуул Түштүк Корея жана анын союздаштары үчүн күтүүсүз болгон. Ошентип кыймыл абдан тез алдыга жылып, 3 күн ичинде Түндүк Кореянын аскерлери Сеулду басып алышкан. Кийинчерээк Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин колдоосу, америкалык жана британиялык аскерлердин жардамы менен гана Түштүк Корея чабуулга өтөт. Ошентип Түндүк Корея армиясынын киргенинен чыкканы тез болот. Түндүк Кореянын армиясы артка чегинип, жеңиле баштайт. Бул көрүнүш бүткүл Корей жарым аралы Американын көзөмөлүнө өтүп кетүү коркунучун жаратат. Анан Кытай менен СССРдин тынчы кетип, азыркыча айтканда гибриддик согушту башташат. Мисалы, Кытайдан миңдеген ыктыярчылар жиберилет. Москва аскердик кеңешчилерин берип, абадан колдоо көрсөтөт. Кытай жана СССРдин жардамы менен кырдаал турукташат. Бирок эки тарап тең артыкчылыкка ээ боло албай, 38 параллелдеги чек ара сызыгы олуттуу өзгөрүүсүз кала берген. Түндүк жана Түштүк Кореядагы негизги бурулушка 1953 жылы Сталиндин өлүмү себеп болгон. Тагыраагы Сталин көз жумгандан кийин көп өтпөй ок атышуу тууралуу келишимине кол коюлган. Бирок Түштүк Корея согушту аягына чейин улантууну талап кылып, элдешүү келишимине макул болбой койгон. Ушул күнгө чейин бул эки өлкө ортосунда тынчтык келишимине кол коюла элек. Формалдуу түрдө Түштүк жана Түндүк Корея өлкөлөрү азыркы күнгө чейин согушуп жатышат. Ким Ир Сен бийликке келген алгачкы жылдары абсолюттук бийликке ээ эмес эле. Ал 50 жылдардын экинчи жарымында гана партиялык оппозицияны камап, кууп, жок кылган. Анан бара-бара өзүнүн диктатурасын орноткон.
Ким Ир Сен диктатура куруу жагынан устаты Сталинден ашып кеткен. Жеке адамдын культу азыр да абдан өктөм. Ал эч тартынбай эле Түндүк Кореяда өзүн Кудай деп жарыялаган. Анын жашоосу, балалыгы, билими тууралуу укмуш-тудай уламыштар жаралган. Ал уламыштардын канчасы чын, канчасы жалган экенин азыр эч ким ылгай албайт. Алгач советтик компартиянын амири менен бийликке келген Ким Ир Сен барып марксизм, ленинизм идеяларындагы четке кагып, өзүнүн Сёнгун деп аталган идеологиялык багытын ойлоп тапкан. Анын идеологиясы боюнча куралдуу күчтөр мамлекеттин эң негизги муктаждыгы деп эсептелет. Башкача айтканда өлкөнүн бардык ресурстары биринчи кезекте куралдуу күчтөрдү багууга, андан кийин гана башка нерселерге багытталыш керек экен. Жүрүп отуруп, 60-жылдардын башынан тартып, Ким Ир Сендин диктатурасы өлкөгө монолиттей бекем орногон. Ким Ир Сен 1994-жылы каза болгондон кийин бийликке уулу Ким Чен Ир келген. Ким Ир Сендин баласы Ким Чен Ир 2011-жылга чейин бийликте отурган. Ал көз жумгандан кийин бийликке Ким Ир Сендин небереси Ким Чен Ын келген. Чынында Түндүк Корея ушунчалык түнт өлкө болгондуктан ал жакта эмне болуп жатканын, өлкөнү чынында ким кантип башкарып жатканын билүү дээрлик мүмкүн эмес. Жакында эле, мисалы, Ким Чен Ын каза болуп, бийлик анын карындашына өттү деген имиштер тараган. Бирок бул маалымат расмий такталган эмес. Дагы бир күлкүлүү факт. Формалдуу түрдө Түндүк Кореяны азыр бир эмес, 3 адам башкарып жатат. Алар азыркы башкаруучусу Ким Чен Ын, анын качан эле каза болгон атасы жана чоң атасы. Анткени Ким Чен Ындын атасы дагы, чоң атасы дагы расмий түрдө тирүү деп эсептелет. Түндүк Корея бийлигинин азыркы максаты диктатураны күчөтүү жана аны абсолюттук монархияга айландыруу. Дүйнөдөгү эң катаал диктатордук режимдин бири болуп эсептелген өлкөдө чыныгы концлагерлер курулган. Эл аралык адам укугун коргоо уюмдары азыркы күндө Түндүк Кореянын концлагерлеринде 150 миңге жакын адам бар деп эсептешет. Бул 25 миллион калкы бар өлкө үчүн өтө чоң сан. Саясий оппоненттерге каршы репрессиялар адамдын үрөйүн учурат. Мисалы, бир жолу коргоо министри жыйында уктап калган үчүн гана Ким Чен Ын аны өлүм жазасына тартууга буйрук берген. Жазаны аткаруу ыкмасы акылга сыйгыз. Министр зениттик комплекстен атылган. Дагы бир министр Ким Чен Ындын өзүнүн автоматы менен атылган. Түндүк Кореянын лидеринин буйругу менен анын атасынын агасы, бүт үй бүлөсү, анын ичинде жаш балдары бүтүндөй өлүм жазасына тартылган. Дагы бир айта кетчү нерсе, Ким Чен Ын үрөйдү учурган согуштан травма алган картаң генерал эмес, жаш жана толук заманбап адам. Швейцариядан билим алып, 10 жылдай батышта жашаган, компьютердик оюндарын жана баскетболду сүйүп ойнору айтылып келет. Эми Түштүк Кореяны карап көрөлү. Бул өлкөнүн бүт тарыхы Түндүк Кореяга салыштырмалуу таптакыр башка багытта өнүгүп келатат. 1948-жылкы шайлоо Кореянын президенти Ли Син Мандын жеңиши менен аяктаган. Ли Син Ман эркиндик үчүн күрөшкөн демократ эмес, консерватор жана улутчул саясатчы болгон. Өжөр оппозиционер жана жапондордун колониялык режиминен жапа чеккен, улуттук баатырдай согуштан кийинки туруксуз мезгилде идеалдуу президенттей көрүнгөн. Ли Син Ман шайлоону жеңген кезде 73 жашта болчу. Коомчулук аны жашына байланыштуу аз убакыт кызматта туруп, демократиялык көз караштагы жаңы саясатчыларга бийликти өткөрө берет деп күтүшкөн. Бирок Ли Син Ман да президент болгондон кийин авторитардык башкаруу стилин тандап алган. Өлкөдө жеке адамдын культун Түндүк Кореядан же СССРден кем эмес орнотуп, маалымат каражаттарында президент Кореянын көз карандысыздыгынын жападан жалгыз коргоочусу, жападан жалгыз кепилдиги кылып көрсөткөн. Коммунисттик коркунучка каршы күрөшүү ураанын астында өзүнүн саясатына шек келтирген кыймыл аракеттин баарын ырайымсыздык менен басып, адамдарды өлтүрүүдөн кайра тарткан эмес. Түштүк Корея Республикасында экинчи президенттик шайлоо 1952-жылдын жай айларында Корей согушу кызуу жүрүп атканда өткөрүлүш керек болчу. Саясий репрессияларга жана коррупцияга болгон нааразычылыктан улам Ли Син Ман улуттук ассамблеянын депутаттарынын добуштарын алышы күмөн эле. Муну айланып өтүү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизип, жаңы өзгөрүүлөрдөн улам президентти эл өзү түз шайлоо жолу менен тандоо эрежесин киргизген. Ассамблея бул түзөтүүнү четке какканда
Ли Син Ман оппозициялык саясатчыларды массалык түрдө камакка алууга буйрук берген. Ошентип 1952 жылы июлда өзү каалаган түзөтүүнүн кабыл алынышын камсыздаган жана экинчи мөөнөткө ийгиликтүү шайланган. Ошентип Ли Син Ман экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолку шайлоолорду жеңген. Бирок анын ар бир жеңиши кан төгүүлөр, репрессиялар, кутумдар менен коштолгон. Мисалы 1956 жылдагы жалгыз атаандашы шайлоого аз калганда каза болгон. Дагы бир атаандашы шайлоодон кийинчерээк өлүм жазасына тартылган. Акыры 1960 жылы шайлоолордогу алдамчылыкка нааразыланган элдик толкундоо башталган. Толкундоонун жүрүшүндө 125 адам каза болуп, жыйынтыгында Ли Син Ман кызматтан кетип, кайрадан АКШга качкан. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрүн Гавайиде өткөргөн. Ошол эле жылдын июль айында жаңы шайлоо өткөн. Бирок Түштүк кореялыктар күткөн демократия дароо орнуп калган эмес. Анткени бийликке генерал Пак Чон Хи келген. Ал өлкөнү 60-70 жылдар башкарган. Конституцияга ылайык президент 2 жолдон ашык шайланууга укугу жок болчу. Бирок Пак Чон Хи Кыргызстандагыдай эле баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, 3-чү жолу шайланган. Ошондон тартып Пак Чон Хи өзүнүн диктатуралык режимин орнотууга киришкен. Өлкөдө өзгөчө кырдаал өкүм сүрүп, парламентти таркатып, конституцияны убактылуу токтоткон. Эркин шайлоонун ордуна президент атайын коллегия тарабынан шайланып, анын ыйгарым укуктары дагы 6 жылга чейин узартылган. Пак Чон Хинин айрым ийгиликтүү экономикалык реформаларына карабастан, 70 жылдардын аягында ага каршы нааразылык акциялары башталган. Бул нааразычылыктардын баары полиция тарабынан катуу басылган. 79 жылы гана 26 октябрда генерал Пак Чон Хи уюшкан топ тарабынан өлтүрүлүп, бийликти Чон Дэ Хван аттуу дагы бир генерал басып алган. Ал өлкөнүн күч түзүмдөрүндө тазалоо иштерин жүргүзүп, атайын кызматтарды өзүнө баш ийдирип, жалпы бийликти колуна топтогон. Бул Түштүк Кореянын тарыхындагы эң чоң нааразычылык кыймылдарды жараткан. 1980 жылы 15 майда Сеулдун башкы вокзалынын алдындагы аянтка 100 миңдей адам чыгат. Алардын көпчүлүгү жаштар жана студенттер болгон. Сеул жазы деген ат менен тарыхка кирген ал окуядан кийин Чон Дэ Хван оппозиция лидерлерин камакка алып, өлкөдө өзгөчө кырдаал түзүлгөн. Көтөрүлүш Кванжу шаарында уланып, ал жакка дагы көтөрүлүштү басууга аскерлер курал жарагы, танктар менен жөнөтүлгөн. Ырайымсыз жазалоолордун кесепетинен миңдеген адамдар каза таап, Чон Дэ Хван дагы бир нече жыл бийликти кармап калган. Бирок Сеул жана Кванжу окуялары анын диктатурасын алсыратып, элге көбүрөөк эркиндик берүүгө аргасыз кылган. Президенттин бийлигин чектеп, жарандарга көбүрөөк эркиндиктерди кепилдеген жана жалпысынан авторитардык режимди жумшарткан жаңы конституция кабыл алынган. 1987 жылы Чон Дэ Хвандын ансыз да алсыраган режимине каршы жаңы көтөрүлүш, жаңы толкундоолор башталган. Бул сапар корейлердин эркиндикке болгон каалоосун басууга диктатордун күчү дагы, эрки дагы жеткен эмес. Элден үрөйү учкан Чон Дэ Хван ири масштабдуу реформалар башталганын, анын ичинде түз президенттик шайлоо, президенттин бийлигин чектөө жана саясий туткундарды бошотуу тууралуу жаңы конституция кабыл алынганын жарыялаган. Ошентип, Кореянын тарыхында биринчи жолу ачык, эркин президенттик шайлоо 1988 жылы өткөн. Чон Дэ Хван мунусунда президентке ат салышкандан баш тартып, бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берген. Ошол мезгилден бери Корея Республикасы аскердик бийликти жеңип, акыркы 30 жылдын ичинде күчтүү демократиялык мамлекетке айланган. Ал жылдардын аралыгында 8 мамлекеттик лидер алмашып, мурунку президент Чон Дэ Хван соттолгон. Ал сот өкүмү аны өлүм жазасына тарткан. Бирок анын каарылыгын эске алып, өкүм өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмү менен алмаштырылган. Азыр 89 жаштагы Чон Дэ Хванга толугу менен мунапыс жарыялашкан. Бирок ал дагы деле өзү жана шериктери уурдаган акчалар үчүн мамлекеттин бюджетине жыл сайын компенсация төлөп келатат. Эми эки Корея мамлекетинин экономикасы алардын саясий режимдери менен кандай байланышы бар экенин карап көрөлү. Мисалы, Түндүк Кореянын башчысы 1930 жылдары СССРде сыналган механизмдерди колдонуп, талкаланган экономиканы бир аз калыбына келтирүү үчүн коллективдештирүү жүргүзүп, жеке менчикти толугу менен жоюп салган.
жарандардын күнүмдүк керектөөлөрүн камсыздоо үчүн талон системасын киргизген. Ошол талондук система Түндүк Кореяда азыркы күнгө чейин сакталып келатат. СССР сыяктуу Түндүк Кореядагы өнөр жайларды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча 5 жылдык, 10 жылдык пландарды колдонуп, базар экономикасынын бардык элементтерин жойгон. Ресурстарды пландаштыруунун жана бөлүштүрүүнүн борборлоштурулган катуу системасын киргизген. Советтик генсектер сыяктуу эле заводдорду кыдырып, колхозчулар менен сүрөткө түшкөндө Ким Ир Сен адатка айланткан. Өнүктүрүү тармактарын партиянын чиновниктери жетекчилик алышат. Чиновниктер эмгекчилерди патриотизмге чакырып, коллектив үчүн керек болсо өз жанын курмандыкка чалууга үндөшөт. Ким Ир Сен эмгек күрөшүү деген түшүнүктү киргизип, жумуш аскердик салуулашууга айланган. Көйгөйлөр жаңы технологияларды киргизүү же эмгекти оптималдаштыруу менен эмес, жөн гана элдин кара күчүнө жумшалган. СССРде да ошондой методдор колдонулчу. Негизи эле социалисттик өлкөлөрдө базар экономикасындагыдай атаандаштык болбойт. Өндүрүштү көтөрүү үчүн СССРдеги Стахановчулар, 16 кыз дегендей топторду активдүү кыймылдарды түзүшөт. СССР сыяктуу эле Түндүк Кореяда эмгек күрөшүү аябай катуу жүрөт. Жумушчулар фабрикаларда жашап иштешет. Ал эми Ким Ир Сен өзү ишканаларды кыдырып, каалаган темада кесипкөй адистерге акыл үйрөтөт. Мисалы, өмүрү ат багып көрбөгөн өлкө башчысы атты качан кантип суугарып, качан чөп берип, качан бастырыш керек экенин чабандезге үйрөтөт. Түштүк Кореяны карасаңыз, АКШнын олуттук каржылык жардамына карабастан, согуштан кийинки экономикасы абдан алсыз болгон. Анткени батыштан келген жардам акчаларга кайра эле батыштын товарлары сатып алынган. Батыш импортунан кутулуу үчүн Ли Сынман жергиликтүү өндүрүштү күчөтүп, импортты азайтууга аракет кылат. Бирок чечүүчү мааниге ээ өндүрүштүн баары өзүнүн жакын туугандарына таандык болгондуктан, ал мекемелер жыргаткан эмес. Мамлекеттин бул абалын Пак Чон Хи оңдогон. Ал болгон күчүн импортты азайтууга эмес, экспортту күчөтүүгө жумшаган. Түштүк Кореяда экспортту күчөтүүгө бардык шарттар бар эле. Арзан жумушчу күчү менен арзан продукцияны чыгаруу аркылуу Түштүк Корея, АКШ, Япониянын рыноктарындагы өндүрүшчүлөр менен атаандашууга чыккан. Бул ийгиликке жетүү үчүн Түштүк Корея тарыхый таарыныштарды артка таштап, мурдагы колонизаторлор, то есть Жапония менен дагы жакшы мамиле курууга өткөн. Пак Чон Хинин тушунда дагы СССРдегидей 5 жылдык пландар колдонулган, бирок өлкөнүн өнүгүшү үчүн айрым туура кадамдар жасалган. Өнөр жайын өнүктүрүүнү каржылап, экспортко субсидияларды берген. Ал тургай экспорттон түшкөн каражаттар жаңы технологияларды өнүктүрүүгө жумшалган. Бул кадам Түштүк Кореянын азыркы технологиянын заманында дүйнөлүк лидерлердин бири болууга мүмкүнчүлүк ачкан. Барып үй бүлөлүк компаниялар түттөлгөн. Маселен, азыр Түштүк Кореянын дээрлик бардык белгилүү фирмалары үй бүлөлүк менчик. Мисалы, Samsung, Hyundai, Daewoo, LG жана башка компаниялар. Пак Чон Хинин экономикалык кадамдары ийгиликтүү болгону менен бийликте узак убакыт бою отуруусу анын бийлигин акырындап туңгуюкка кептеген. Бизнеске мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтып, саясатта гана эмес, экономикага көбүрөөк эркиндик берүү зарылчылыгы пайда болгон. Ошондуктан 80-жылдардын башында Пак Чон Хинин бийлигин басып алган генерал Чон Дхван экономиканы либералдаштырууга мажбур болгон. Бул Сеул жана Кванжудагы көтөрүлүштөрдөн кийинки бийликтин айла жоктон жасаган масштабтуу реформалары болчу. Ушул убактан баштап экономикалык өсүү тездеген. Кээде гана дүйнөлүк кризистерден улам үзгүлтүккө учураганына карабай тынымсыз өнүгүү болуп турган. 2009 жылдан тартып Корея экономикалык алсыз өлкөдөн донор өлкөгө айланган. Башкача айтканда 2009 жылга чейин Түштүк Корея эл аралык уюмдардан жардам алчу. 2009 жылдан тартып Түштүк Корея башкаларга, анын ичинде Кыргызстанга дагы жардам берип келаткан өлкөгө айланган. Бүгүн Түштүк Корея ички дүң продукциянын көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 өлкөнүн ичинде турат. Эми Түндүк Кореяга кайтып келели. Ким Ир Сен жарыялаган мобилизация 70-жылдардын башында эле кыйрап калган. Бүт ресурстар түгөнүп, согушка чейин алынган япондук жана советтик технологиялар эскирип, өндүрүш аксап калган. Өндүрүштү жандандырууга жумушчулардын революциялык маанайдагы жардам бере алган эмес.
Жумушчуларды шыктандыруу үчүн завод фабрикаларды чиновниктерге башкартуу идеясы дагы ийгилик алып келе алган жок. Эң мыктылары кандайдыр бир жолдор менен учурдагы деңгээлди сактап калууга араң жетишти. Бирок алардын бири дагы өндүрүшкө заманбап технологияларды киргизе алышкан жок. Кыскасы, экономиканы кол менен башкаруу Түндүк Кореяны жыргатпады. Кырдаалды сактап калуунун аракетинде Ким Ир Сен биргелешкен ишканаларды жана атайын экономикалык аймактарды түзгөнүн жарыялаган. Ал дагы жардам берген жок. Түндүк Корея узак убакыт бою СССР менен Кытайдын жардамына таянып күнүмдүк жашоосун эптеп гана кылдыратып келаткан болчу. 90-жылдары Советтер Союзу кулап, анын артынан Түндүк Кореянын экономикасы дагы 2 эсеге кыскарып кеткен. Өлкөдө чыныгы ачарчылык башталган. Кээ бир эксперттер ачкачылыктын курмандыктарынын санын бир нече 100 миң деп аташат. Бул тууралуу расмий маалыматтар албетте жок. Баары жашырылган. 90-жылдардын ортосунда Түндүк Корея тамак аштын жетишсиздигинен эл массалык түрдө кырылбашы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык программасы аркылуу өлкөгө тамак аштарды киргизүүгө аргасыз болгон. Азыр Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин бири. Анткени Түндүк Корея жарыбаган ресурстарын жарандардын жашоосун жакшыртууга эмес, аскерлерин куралдандырууга, ядролук куралдарды жасоо программаларына жумшап келатат. 2000-жылдардын ортосунда Түндүк Корея ядролук куралын ийгиликтүү текшерүүдөн өткөргөнүн жарыялап, ошондон бери коңшуларын коркутуп келатат. Ошол ядролук шантажынын айынан азыр дагы Түндүк Корея экономикалык санкциялардын туткунунда турат. Кыскасы, Түндүк менен Түштүк Кореянын эки түрдүү жашоосу жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Мисалы, Түштүк Кореянын жарандары Түндүктөгү туугандарына караганда орто эсеп менен 12 жылга узагыраак жашашат. Түштүк Корея микросхемаларды, заманбап машиналарды, алдыңкы технологияларды дүйнөгө сатат. Ал эми Түндүк Корея көмүр брикеттерин сатат. 60-жылдарга чейин эки өлкө болжол менен бирдей өнүккөн. Андан кийин Түндүк Корея артта кала баштаган. Ал эми Түштүктө 80-жылдардан баштап тез экономикалык өсүү башталган. Элдин авторитаризмге каршы чыгышы экономиканы либералдаштырууга алып келген. Эркиндикке чыккан бизнес бат эле жемишин бере баштаган. Мисалы, бул сүрөт Корей жарым аралынын түн ичинде космостон тартылган сүрөтү. Түштүк Корея жаркырап жанып турат. Ал эми Түндүк Кореянын борборунда гана бир нече пункттарында жарык бар. Түштүктө түндүккө караганда электр энергиясын 23 эсеге көп керектешет. Түндүк жана Түштүк Кореянын тарыхы демократия жана базар экономикасы диктатурага жана пландуу системага караганда алда канча ийгиликтүү экендигин даана көрсөтүп турат. Түндүк Корея муну азырынча түшүнө элек. Түштүк Корея дагы азыркы деңгээлге бат эле жетип келген эмес. Мына ушул эки Кореянын мисалы экономикалык өнүгүү улуттук менталитеттен көз каранды деген шылтоо тек гана миф экенин көрсөтүп турат. Өнүгүү же артка кетүү менталитеттен эмес, саясий системадан көз каранды экендигин так далилдеп турат. Кореянын түндүгү түпкүргө, түштүгү түмөн-түмөн байлыкка багыт алган. Бири-биринен таптакыр айырмаланган эки өлкө акыры барып биригер. Түндүк Кореянын диктатурасынын дагы күнү акыры бүтөр. А биз мындан тек гана сабак алышыбыз керек. Жарандык, экономикалык эркиндиктер орномоюнча ресурстары чектелүү Кыргызстан кедей болуп, коррупциялашкан бир ууч гана топтун жыргалчылыгы менен жашай берери талассыз. Адатта падышалар адамдардын эркиндигин, сөз эркиндигин, ишкерлердин эркиндигин, өз бийликтерин сактап калуу максатында гана чектешет. Адамдар туугандык, жек жааттык байланыштарына эмес, акылына, талантына, билимине жана эмгегине жараша даража күткөн доор гана адилеттүү доор, калыс заман деп саналат. Туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деген кыргыз сөзү нагыз демократиянын сөзү десек болот. Демократиянын ураны десек болот. Биздин өлкөнүн башкаруу саясаты дагы дал ушул сөздөргө үндөш болгондо гана байыйт, өсөт, өнүгөт. Бар болуңуздар.